Самастарбы урматтуу көрүүчүлөр. Экономиканын негиздери сабагын баштоо алдында турабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз экономика деген эмне деген суроого жооп издөө. Бул суроого жооп берүүдөн алдын мен сиздерге бир суроо берип кетким келет, эки суроо бергим келет. Башкача айтканда, экономика сиздин жашооңузда орду барбы? Жана күнүмдүк турмушта сиз экономиканы колдоносузбу? Албетте, ар бир адам күнүмдүк турмушта экономиканы колдонот. Каалайбы, каалабайбы, билеби, билбейби, ал сөзсүз түрдө колдонот. Эмне үчүн десек, мисалы үчүн бир студент эртең менен ойгонгондо сабакка барсамбы же барбасамбы деген бир чечим алуудан мурун анын пайдасын жана зыянын эсептейт. Барсам кандай пайда табам, барбасам кандай зыян көрөм. Же болбосо бир бизнесмен чечим алууда мисалы үчүн акчасы бар, бирок кайсы бизнести жашасам, кайсы бизнести баштасам деген чечим алууда ал анын бизнестин кирешесин жана чыгашасын эсептейт, ошого жараша чечимдерди алат. Же болбосо кыргыздын жакшы салты бар, бул элге той берүү, өзгөчө элден бата алуу деген. Бирок бир адам ошол мен элге той берсем деген чечимди алуудан мурун ал ойлонот, мен канча акча сарптайм тойго, жана тойдон канча киреше алам мен деп. Ошонун негизинде бул чечимди кабыл алат. Ушул мисалдарда айтылгандай эле экономика бул жалпыбыздын турмушубуздун ичинде десек болот. Эми негизги суроого келсек, экономика деген эмне? Бул жерде биз айтып кеттик, адам баласы чечим жасаш керек. Эмне үчүн чечим жасаш керек? Себеби биздин ресурстарыбыз чектелген. Биз каалаган нерсебизди ала албайбыз. Мисалы үчүн мен эң жогорку маркадагы деңгээлдеги бир машинаны, автомобилди, автоунааны сатып ала албайм. Себеби менин акчам чектелген, менин ресурстарым чектелген. Негизинен айтканда, бул кайсы ресурстарыбыз чектелген деген суроого келгенибизде, негизинен экономисттер буну төрткө бөлөт. Биздин акчабыз жана капиталыбыз чектелген, табигый ресурстарыбыз чектелген, адамдын эмгек ресурстарыбыз чектелген, ошондой эле убактыбыз чектелген десек болот. Ушул чектелген ресурстарыбызды биз кандай деңгээлде өзүбүзгө максималдуу түрдө пайда алып келе тургандай кылып колдонушубуз керек. Ушул суроону экономика бизге түшүндүрүп берет. Биринчиден баштасак, мисалы үчүн акча жана капитал. Акча жана капиталда ар бир адамга сурасаңыз, мисалы үчүн мага акча жетишпейт дейт. Акчаң барбы деп сурасаң бирөөгө, мага акчам жетишпейт дейт. Акчаны кандай үнөмдөп колдонуу керек, канчалык деңгээлде саламжалдуу колдонуш керек деген суроону берсеңиз, ал айтышы мүмкүн, мен өзүмө керектүү гана нерселерди алам, керексизин албайм. Же өтө зарыл болуп калса мен карыз алышым мүмкүн. Демек, ушул адам экономикалык түрдө ойлонуп, өзүнүн рационалдык жана өзүнө пайда алып келе турган нерсесин чечимин чыгарууда десек болот. Мисалы үчүн акчасы чектелбеген адамдар бар. Бул адамдар үчүн анда экономика кереги жокпу десек болот. Жокпу деген суроо дагы пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн дүйнөдөгү миллиардерлерди айтайлы, ким дейли? Мисалы үчүн Билл Гейтс. Билл Гейтс дүйнөдөгү миллиардерлердин арасынын эң алдыңкыларынан бирөөсү. Бул Билл Гейтс үчүн акча чектелген эмес десек, ал үчүн экономиканын кереги барбы же кереги жокпу деген суроо болушу мүмкүн. Албетте, Билл Гейтс канчалык деңгээлде бай болсо дагы ага дагы акча керек. Себеби Билл Гейтсти ошол бай кылган, акчасын көбөйткөн нерсе бул Билл Гейтстин өзүнүн ошол мурунку болгон акчасын канчалык деңгээлде саламжалдуу колдонуп, үнөмдөп жана эң негизги багыттарга инвестиция жасагандыгы үчүн Билл Гейтс бай болду десек болот. Демек, адам баласы канчалык деңгээлде өзүнүн чектелген ресурстарын эффективдүү жана пайдалуу пайдаланса, өзүнө гана пайда алып келет экен. Негизинен бизде капиталыбыз дагы чектелген дедик.
капиталыбыз чектелген деген сөздү айтуудан мурун бул капитал деген эмне деген суроого токтолуп кетким келет. Капитал эки түргө бөлүнөт. Бул акчалай капитал жана материалдык капитал болуп. Биринчисинен акчалай капиталды айта кетсек, мисал үчүн мен чөнтөгүмдө мисал үчүн дейли 20 сом акчам бар. Бул 20 сом мен үчүн капиталбы же капитал эмеспи? Силерге бир суроо бергим келип атат ушуну. Эгерде бул акчаны мен кандайдыр бир инвестицияга, бизнеске салып, ушул акчадан мен дагы көбүрөөк акча табуу максатында болсо, бул акча мен үчүн эмне болот? Капитал болот. Эгерде бул акчаны мен жөн гана бир кафеге кирип досторум менен колдонсом же өзүмө керектүү нерселерди алсам, бул акча мага капитал болуп эсептелбейт. Ошондой эле дейли сизде 1 миллион сом или же болбосо доллар акчаңыз бар. Бул акчанын сиз үчүн капиталбы жана капитал эмеспи деген суроо туулса, эгерде бул акчаны сиз ошол акчадан дагы көбүрөөк акча табайын деп бир бизнеске инвестиция жасасаңыз, ал сиз үчүн капитал болуп эсептелет. Ал эми аны жөн гана өзүңүзгө керектүү, мисалы үчүн унаа сатып алсаңыз, же болбосо бир чет өлкөгө барып эс алып келип бул акчаны коротсоңуз, анда бул жөн гана керектөөңүз үчүн колдонулган акча болуп эсептелет. Аны биз капитал деп айта албайбыз. Экинчи капиталдын түрү бул материалдык капитал дедик. Материалдык капитал катары фирмалар жана компаниялар, ошондой эле өндүрүш жасаган ишканалар бир өндүрүш жасоо үчүн колдорунда болгон машиналарды же болбосо шаймандарды же бир инструменттерди колдонот. Бул дагы материалдык капитал десек болот. Мисал үчүн бир окуу жайын эске алсак, окуу жайынын негизги максаты бул билим берүү. Бир университетти мисал катары берсек, билим берүү. Билим берүү үчүн эмне керек? Класстар керек, доскалар керек, компьютер керек, мугалим керек, китеп керек дегенде. Ушул бардык класс, доска жана парталар, ошондой эле электрондук доскалар дейли, ушулардын бардыгы биз үчүн материалдык капитал болуп эсептелет. Же болбосо сиз бир балмуздак жасаган өндүрүштүк бир фирма ачсаңыз, бул балмуздак жасоо үчүн сиз үчүн бир сөзсүз түрдө бир имарат керек. Ошондой эле сиз жасаш үчүн кандайдыр бир шаймандар керек. Ошондой эле бир имараттын ичинде жасалган бир ар түрдүү нерселер керек болушу мүмкүн. Ошол материалдык капитал ошол өндүрүш жасоо үчүн колдонулган материалдык шаймандар десек болот. Ошол шаймандардын жана акчанын чектүү болгондугу үчүн адам баласы бул капиталды эффективдүү кантип колдонуш керек? Экономика ушул суроолорго жооп издейт. Биз айтып кеттик, табигый ресурстарыбыз дагы чектелген деп. Бул табигый ресурстарга кайсылар кирет? Мисалы үчүн жер, суу, кен байлыктар кириши мүмкүн. Жана экономика бул табигый ресурстарды оптималдуу түрдө өзүбүзгө пайда алып келе турган негизде кантип пайдаланабыз? Жана кандай өзүбүзгө жана аларга дагы зыян кетирбей пайдаланышыбыз керек деген суроого жооп издейт. Кээ бир табигый ресурстар биз үчүн экономикалык деңгээлде баага ээ болбошу мүмкүн, кээ бирлер болушу мүмкүн. Мисал үчүн айта кетсек, таза аба. Таза аба, мисал үчүн Кыргызстанда биз үчүн бекер. Жана эч кандай бул таза аба үчүн акча төлөбөйбүз. Ошон үчүн таза абанын биз үчүн бир экономикалык кандайдыр бир деңгээлде бир пайдасы жок десек болот. Мындай экономикалык жактан караганыбызда. Ал эми таза аба бул Кытайда, Пекинде бир экономикалык маселе. Себеби ал жерде экология бузулгандыктан таза аба аз, ошондой эле ал жерде мисалы үчүн таза аба сатылат.
таза абаны саткан атайы түтүкчөлөр бар экен ал жерде, ал сатылат экен. Демек, таза аба ал жерде аз болгондуктан, чектүү болгондуктан жана жетишпегендиктен ал жерде экономикалык маселе катары каралат. Кыргызстанда бизде таза аба кандайдыр бир деңгээлде бир маселе болбогондуктан, ага биз абабыз таза болгондуктан акчабыз ага бир кандайдыр биз акча төлөбөйбүз. Ошондуктан бул биздин экономикалык маселе болуп эсептелбейт. Же болбосо дүйнөнү карасак, мисалы үчүн океандын суусу, буну деле биз дүйнөдө ашыкча же жетиштүү же кандайдыр бир экономикалык баалуулугу жок болгондуктан аны деле табигый ресурстарга катары чектүү деп айтуудан узакпыз. Себеби ага биз кандайдыр бир акча төлөбөйбүз. Жогоруда айтып кеттик, эмгек ресурстарыбыз дагы чектелген деп. Эмгек ресурстары кайсы түрдө чектелген? Бул адамдардын физикалык эмгеги чектелген, адамдардын интеллектуалдык эмгеги чектелген. Бул физикалык эмгеги кандай чектелген? Бул мындай суроо болушу мүмкүн. Кыргызстанда жумушсуздук көп болсо деле кандай адамдардын эмгеги чектелген болуп калышы мүмкүн деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул жерде биздин айткан негизги проблемабыз өлкөбүздө бул эмгек ресурстарынын, башкача айтканда, адамдардын интеллектуалдык эмгегинин чектелгендиги. Аны кандай түшүндүрсөк болот? Өз кесибин мыкты билген интеллектуалдык профессионалдардын өлкөбүздө аздыгы жана алардын биздин экономикага салымынын аз болушуна түшүндүрүп кетсек болот. Буну экономикада терминде кыргызча айтканда бул мээлердин көчү же орусча утечка мозгов, англисче brain drain деп коебуз. Бул эң жакшы өлкөдөгү профессионалдык кесипкөй адамдардын башка өнүккөн өлкөлөргө кетүүсү, ошол жерде калып, ошол өлкөлөрдүн экономикасына кошумча салымын кошкондугу үчүн биздин экономикабыз үчүн бул кандайдыр бир деңгээлде зыян алып келет десек болот. Ошон үчүн өзүбүздүн эмгек ресурстарыбыз дагы чектелгендиктен биз ойлонушубуз керек. Бул адам ресурстарын кандай деңгээлде өзүбүздүн экономикабызга пайдалуу деңгээлде колдонуш үчүн кандай шарттарды аларга түзүп беришибиз керек деген суроо бул экономика илиминин изилдеген бир суроосу, бир багыты болуп эсептелет. Негизгисинен айтып кеттик, бул убактыбыз дагы чектелген деп. Эмне үчүн убактыбыз чектелген? Себеби убакыт деген бул акча. Убакытты канчалык деңгээлде жакшы пайдалансаңыз, сиз үчүн пайда алып келет. Ал эми убакытты жөнөкөй коротсоңуз, ал сиз үчүн зыян алып келет. Ошон үчүн убакыттагы кандайдыр бир деңгээлде биз үчүн бир байлыкты, биз үчүн бир мүмкүнчүлүктү берет. Ушул убакыттан пайдаланып калсак, өзүбүз үчүн пайда алабыз. Аны пайдаланбасак, ал биз үчүн зыян болот. Убакыттын экономикага кандай байланышы бар десеңиз, экономика сизди убакытты кантип пайдаланып, кандай деңгээлде эффективдүү пайдаланып, өзүңүзгө пайда алып келишиңиз керек деген суроого жооп берип, ушул суроого жооп берүүгө жардам берет убакыт. Жыйынтыктап айтканда, экономиканын негизги маселеси бул жетишсиздик. Жетишсиздик деген бул ресурстардын адамдарга жетишпегендиктен, ушул жетишпеген ресурстарды биз кандай деңгээлде адамдарга жетиштиришибиз керек. Же болбосо адамдар өздөрүнүн жетишпеген ресурстарын канчалык деңгээлде оптималдуу түрдө пайдаланып, өздөрүнө пайда алып келүүгө колдонуш керек деген суроого жооп издейт. Бул башкача айтканда экономика бул чектелген ресурстарды кантип эффективдүү колдонуу керектигин изилдеген билим десек болот. Демек, кайра кайталап кетсек, экономика бул чектелген ресурстарды кантип эффективдүү, кантип өз пайдабызга колдонуу керектигин изилдеген билим десек болот. Жогоруда айтып кеттик, бул чектелген ресурстар, ал 4 нерседен айтып кеттик. Бул биринчиси, биз айтып кеткендей эле, биздин табигый ресурстарыбыз чектелген дедик, биздин акчабыз жана капиталыбыз чектелген дедик, биздин убактыбыз чектелген дедик, жана биздин эмгек ресурстарыбыз чектелген дедик. Ушул чектелген ресурстарды канчалык деңгээлде өзүбүздүн пайдабызга алып керек, пайдабызга колдонушубуз керек деген суроого экономика билими жооп издейт.
жооп издейт жана ар түрдүү сунуштарды берет. Дагы бир айтып кете турган нерсе бул айтып кеттик жогоруда экономиканын негизги маселеси, негизги проблемасы бул жетишсиздик. Эгерде дүйнөдө биз каалаган нерсебизди ала алганыбызда бул жетишсиздик деген проблема болбогондо, биз бардык нерсени чексиз ала алганыбызда, анда экономика деген билимге керек жок эле. Же болбосо экономика деген нерсе болбойт эле. Демек, экономиканы жетишсиздик проблемасы чечилсе, дүйнөдө экономика деген нерсеге керек жок болот эле. Тилекке каршы күнүбүздүн реалдык жашообузда биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз жана ресурстарыбыз чектүү болгондуктан сөзсүз түрдө ар бир адам экономикага муктаж болуп